Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах таалам жардам менен Ибн Кайымдын Дарт жана Дава деген китебин улантабыз. Автор деле күнөөлөрдүн апатын, күнөөлөрдүн зыяндарын, күнөөлөрдүн балелерин эскертүүдө. Бухари со хадистерде келген. Кээде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багымдат намазын сахабалар менен окуп бүткөндөн кийин дават кылып эскерткен күндөр болгон, мечитте калып сүйлөшкөн күндөр болгон. Айрым учурларда сахабалардан акыбалын сурап, ошондой күндөрдүн биринде багымдат намазынан кийин сахабалар карап айтат: "Силердин араңардан кече бир түш көргөнүңөр барбы?" дейт. Эсинде кала турган түш көргөнүңөр барбы болсо айтып берсин дейт. Аны эч ким сахабалар унчукпайт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн көргөн түшүн айтып берет. Биз билебиз, вахий деген бул Аллахтан түшкөн кабар. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга вахий бир нече жол менен түшкөн. Кээде түш менен келет, кээде Жибрил периште жанагынтип келип кабарлайт. Кээде жана илхам деп коет, Алла таалам ой берет да. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сөздөрү, хадистери жөн эле оюна келген нерсени же өзү эле айтып берген эмес шарият. Ал жөн эле бир оюна келип калганды же туура көрүп калган нерсени минтип эле карап айтып берген эмес. Ал тек гана шарият маселесин вахий менен сүйлөгөн, Аллахтан түшкөн кабар менен. Вахийлердин бири мына Куран аяттары, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистери жана ошондой эле түшү дагы. Кээде түш менен келет. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассаламга кирген илхам ойлору, вахийлери, түштөрү бүт акыйкат. Биздин түштө эмес, шайтан кирип кетип, эгер бирөө азыркы күндө айтса, мага вахий кирди, мага да кабар келди десе, биз айтабыз: "Ооба, туура, анын вахий, анын кабар, бирок ал Аллахтан эмес. Мага да ушундай кабар келип атат." Ал жин шайтандардан болушу басып. Себеби вахий деген токтогон пайгамбар алейхиссалату вассалам менен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өлүм менен токтогон. Мындан ары ким пайгамбарым десе, ал жалганчы. Кимде ким Аллахтан мага кабар чыгып атат десе, ал дагы жалганчы. Ошондуктан түш эреже болуп бербейт. Арабызда биз мусулмандардан бир мага түшүмө кирди, бүгүндөн баштап намазды 6 маалга тикенбиз десе, бүгүндөн баштап баарыңар 40 күнгө 4 айга кетет экенсиңер, антпес үйүңөрдө отурсаңар күнөөкөр болот экенсиңер, менин түшүм мага аян берди десе, эмне дейбиз? Жалган дейбиз. Түш шариатта өкүм болуп, эреже болуп бербейт. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассаламдын түшү вахий болот. Керек болсо гайып нерсени түш аркылуу дагы берген. Тозок болобу, бейиш болобу, акыреттеги жайларды. Мына ушул түшүн пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү айтып берип, анан ошол түшүндө көргөн периштелерден кайра көргөндөрүн сурап, ошонун баарын эсине тутуп туруп, анан кийин багымдат намазынан кийин сахабаларга карап түшүн өзү айтып берип, анан жооруп берген, түшүндүрүп, бул мындай, тигиндей деп. Бир аз узунураак ушул жер. Ошо түшүн угуп, анан кийин ошол вахийни кабарлаган. Түшүмдө дейт, ушу пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып атат: "Алланын буйругу менен силерге мен айтып берейин" дейт. Ошол эки периште келген. Периште келип пайгамбар алейхиссалату вассаламды алып кетет. Түшүндө болуп атат бул. Анан түшүндө ошол мындай чыкканда кабыр азабындагы кээ бир кыйналып аткан, анан кээ бир жакшы абалда жүргөн гайып маселесиндеги мындай чыкканда бейиш тозок маселесин айтып берет. Самура ибн Жундубтан риваят кылынган хадисте. Биринчи эле көргөн адам болду дейт. Ал көмкүрөсүнөн жатыптыр дейт. Мындай чыкканда жатып, анан башына таш менен кайра жанчып уруп атат дейт. Өзүн өзү. Башы жанчылып калат, кайра эле ошол азап кайра кайталанат дейт. Кайра башы калпына келет, кайра эле башын таш менен жанчып атат. Тынымсыз кайра уланып атканын көрдүм дейт. Культу субханаллах. Мындай чыкканда биринчиден таң калды, экинчиден Аллах тааламды арулады. Жанагы эки периштеден сурап атат: "Бул эмне?" деп. Алар айтышты дейт: "Сен жүрө бер, баса бер артыбыздан" деп айтты дейт. Андан ары бастык дейт. Дагы бир адамды көрдүм дейт, жатканын дейт. Анын үстүнө темир илгич бар го, жанагындай. Чоң темир илгич менен бетин, мурун, көзүн, мындай чыкканда бетин толук жыртып, жанагы айры сыяктуу менен илип жыртып атат дейт бетин. Кайра бети оңолуп калат, кайра бетин азапталып атат дейт. Аны да көрүп чочуду да пайгамбар. Субханаллах, бул эки көргөн кишинин абалы эмне? Бул кимдер булар деп атат. Жанагы периштелер: "Баса бер артыбыздан" деп айтты. Тугандар, бул хадис Бухарде келген, сох хадис. Пайгамбар алейхиссалату вассалам түшү. Андан кийин дагы бастык дейт. Басып баратсак,
дагы бир топторду көрдүк дейт. Алар жанагы азыркы учурда тандыр нан бышырат го. Билесиздерби, ошонун ичине биринчи от жагат. Анан ичи ысыгандан кийин тоок коюп, эмне эт койсо деле самсы коюп бышып калат, ичи кыпкызыл чок. Мына ошондой мешти, ошондой тандыр бышыра турган откананы көрдүм дейт. Ошондой жайды. Анын ичин карасак дейт, эркек аялдар жыпчылаңач, мындай айтканда жанагы мүчөлөр менен асынып ошо отко, азыркы тил менен айтканда грилдей болуп бышып атканын көрдүм деп атат да. Алдынан бирок от жалындап турат экен дейт. Кыйкырык, бакырык, оттун жалыны чыгат. Мүчөлөр менен асылып калган. Алар кыйкырып атышты дейт. Дагы таң калдым дейт. Булар кимдер? Десем жанагы периштелер дагы деле баса бер деп айтты дейт. Анан дагы басып өтүп кеттик дейт. Андан кийин кан сыяктуу дарыяны көрдүк дейт. Чоң дарыя, бирок кан дейт. Кыпкызыл кан. Ошол канда бир адам сүзүп жүрөт дейт. Бирок ал адам кандын үстүнө сүзүп жүрөт, таштарды жыйнап алыпты дейт. Жана ошол сүзүп жүрөт дейт. Сүзүп келген сайын оозуна таш тыгып кайра дарыяга жиберет дейт. Бул тынымсыз кайталанып атат дейт. Канда сүзүп келет, жээкке келгенде эле оозуна толтура ташты тыгат экен, кайра кетет дейт. Кайра оозуна толтура ташты тыгат, кайра кетет. Мындай чыкканда эки адам, бириси болсо ташты тыгып атат, экинчиси болсо сүзүп жүрөт дейт. Бул дагы айтты дейт. Булар кимдер? Бул эмне деп пайгамбар алейхиссалату вассалам сураса, баса бер артыбыздан жүрө бер дешти дейт. Анан дагы кете бердик. Андан соң өтө жийиркеничтүү көрүнүштөгү адамды көрдүм дейт. Ал жанында чоң от бар экен дейт. Ошол отту күчөтүп жагып атат дейт. Анан тегерегинде ошол отту күчөтүп от менен алек болуп атканды көрдүм дейт. Бирок өтө коркунучтуу, кебете суук экен дейт. Булар ким? Бул ким десем, жүрө бер артыбыздан деп дагы айтты дейт. Андан кийин дагы басып атсак бир чоң кооз бакчага кирдик дейт. Гүлдөрү бир жайнаган, бактары жапжашыл. Анан башы аспанга тирелген бир узун адамды көрдүм дейт. Анын айланасында жээгинде ошо адамдын айланасында жашынакай балдарды бар экен дейт. Булар кимдер деп сурасам, жүрө бер артынан жүрө бер деп жанагы эки периште дагы алып кетти дейт. Элестетиңиздер, пайгамбар алейхиссалату вассаламга да жанагы көрүп аткан биринчи, экинчи абал, үчүнчү абал, төртүнчү абал, анан кайра азырма жакшы абалдар бүт белгиси болот. Андан соң буга чейин мен эч бир көрбөгөн эң чоң кооз даракка бардык дейт. Чоң кооздар көрбөгөн. Анан ага чык дешти дейт. Чыксак, алтын жана күмүш кыштан салынган шаарга жеттик дейт. Элестетиңиз, дарактын үстүнө чыкса, ал үстү шаар экен дейт. Ошол шаар эмнеден жасалган? Алтын менен күмүштөн жасалган дейт. Дарыясы ак сүттөй экен дейт. Анан дарбазасын кактык дейт. Ачышты. Ичине кирсек адамдар бар экен дейт. Жарымы адамдар сулуу, жарымы жаман көрүнүштүү дейт кебеделер. Анан жана жаман көрүнгөн адамдарга айтышты дейт, тиги дарыяга түшкүлө. Жана аппак сүттөй болгон дарыяга түшкөндө алардын жүздөрү өзгөрүп, жашынакай болуп калды дейт кайра. Анан жанагы периште айтып атат, бул деген Адын деген бейиш дейт. Бул жерде сенин жайың бар дешти дейт. Көзүмдү өйдө көтөрсөм, өйдө карасам дейт, ак булуттай сарай бар экен дейт. Бул сенин жайың деп айтышты дейт. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам, баракаллаху фикума фадарани адхулу. Аллах силерге береке берсин. Кана мен кирип көрөйүнчү бул ак сарайыма деп айттым дейт. Десем, жок, азырынча сага болбойт. Бирок келечекте сен сөзсүз киресиң деп айтты дейт. Мындай чыккан кайра киргизбей кой дейт. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол жерде таң калып, эми ушул жерден кунткой бугайлы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол жерде турду дагы жанагы периштелерден сурап атат. Силер мени жетелеп алып келатасыңар. Бундук абалдарды көрүп атам. Эмне кабар бербейсиңби жана адамдар жана абалдан деп атат да. Таң калып. Анан тигилер сен көргөн нерселер боюнча кабар беребиз деп айтты дейт. Кабар берип түшүндүрүп беребиз дейт. Эми биринчи кишиси болсо таш менен өзүн жанчып аткан адам. Бул ким десе, бул дейт Куранды билип туруп аны таштаган адам. Жана парс намаздарды уктап өткөргөн адам деп айтты. Алла сактасын. Муну каяктан көрүп атат? Пайгамбар алейхиссалату вассалам түшүндө көрүп атат. Түшүндө көргөн нерсе вахий, бул тигинин же анын түшү эмес, бул пайгамбар алейхиссалату вассалам түшү. Периште кабар берип атат. Ал Куранды билип туруп аны таштаган адам деп. Парс намазды уктап өткөргөн адам дейт. Куранды билип туруп таштаган деген ошо Курандагы өкүмдөргө өзүн кайтарбаган адам. Буйруктарына
аткарбаган, тыйганынан тыйылбаган. Куранга чынык амал кылуу, Куранда келген нерсени арамын арамдай, адалын адалдай деп, буйругун буйруктай, тыюусын тыюудай аткарган адам. Куран менен жашаган адам. Жөн эле Куранды жаттап койгон адам эмес. Куранга амал кылбаган адам бул Куранды таштаган адам. Куранды окубаган, амал кылбаган, анан намаздан уктап калуу. Ошонун азабын көрүп не дейт? Башын таш менен жанчып, кайра баш өзүнө келет, кайра жанчыт дейт. Аллах сактасын, аль-жаза мин жинсил амал. Эмнеге баш жанчылат? Себеби көз берди Алла Таалам көрсүн деп, кулак берди уксун деп, мээ берди, акыл берди иштесин деп. Калдайган башын иштетпеди. Адамдай болгон касиеттеги акыл берди, ошол акылын колдонбоду деп өзүн өзү жазалап атат. Бети, оозу, муру жыртылып жаткан адам. Ким бул десем, өзүнүн мээсин, өзүнүн чекесин, өзүнүн көзүн, өзүнүн жүзүн тыткылап жана темир менен сайгылап кескилеп аткан. Эртең менен үйүнөн чыгып адамдарга жолугуп, ушундай бир жалган сөздү айтат, ал жалган сөз ааламга таркап кетет дейт. Кудай сактасын, туугандар, мындай бир коркунучтуу абал бар. Мисалы, бүгүнкү күндө мына сот тармак бар. Кээде бир туура эмес сөзүң же жалган сөзүң ошол сенден бирөө угат, анан дагы бирөө угат, анан бирөөгө айтып ошентип ааламга таркайт. Ошонун башында бирөө бар да, жалганды. Жалганды да атай таркаткан бүгүнкү күндө центрлер бар, мекемелер бар. Не деп коет, хайп кылабыз дейт, бир белекет дагы бир жайылта ошо менен акча көрүп, окатын кылып, нан таап жейм дегендер бар экен, калптын жолу менен. Калп жаңылыктар таркаткандар бар. Ошодон жана акча табабыз деп. Анын артында канча адамдар бар болот, канча адамдар зыянга учурайт, канча адамдар балеге учурайт. Мына ошол оозунан калп сөз чыгат дейт, ал ааламга таркайт дейт. Мына бүгүнкү күндө ушул нерсе дал келет. Кантип бир ошол кездеги айрым адамдар балким таң калгандыр. Бир адам калп айтып койсо кантип ааламга таркап кетсин деп. Мына бүгүнкү күндө ошондой аалам айылдай болуп турат. Жалган нерсени сот тармак айтсаң, адамдар бөлүшүп бат эле таркатып коет. Айрыкча бүгүнкү күндө жалган нерселер бат таркайт. Чындык, акыйкат нерселерди таркамак турун адамдар балким окубашы деле мүмкүн. Оккузу деле келбеши мүмкүн. Бирок жалган нерселер бат таркайт. Ошол жалгандын башында башчы болуп калуудан сактан. Ошонун башында себепкер болуп калуудан сактаныш керек. Ошонун таркатышына көмөктөш болуп калгандан, ошонун таркатышына шериктеш болуп калуудан сак болуш керек. Ошол күнөө, ошол жалган, ошол туура эмес нерсе таркап сен өлүп калсаң дагы кабырыңа келе берет. Айрым адамдар өлүп калса деле кабырына сооп тынбай келе берет. Айрым адамдар бар, өлүп калса деле кабырына тынбай күнөөш келе берет. Себеби ошол жаман нерсени, бузук иштин таркатышына себепкер болгондуктан. Ошол бузук иш токтогончо биринен өтүп, ошонун күнөөсү кем эместен таркаткан, ошону жалганды чыгарган, бөлүшкөн адамдарга да бара берет. Кадимки жана сооп иш баргандай. Ошон үчүн жана маалыматтарды бөлүшүүдө, бир нерсени элге айтууда, сот тармакка чыгарууда жет ойлонуп биргешиш керек. Ошо айтып аткан маалыматым чынбы, такпы? Анан мага келиптир, анан мен поделиться кылып койдум. Мага келиптир, анан мен бөлүшүп койдум деген. Маалыматты такташ керек. Анан эми жана тандыр бышырган жерде, самсы бышырган сыяктуу жерде ошого окшош дейт да, мындай меш чоң. Алдын от жалындап турат, айттык го, мүчөлөрү менен асынып, грилдей болуп бышып аткан аял эркектер жылаңаш. Булар ким десе, зына кылган аялдар, зына кылган эркектер деп айтты. Мындай чыкканда, бул дүйнөдө кылган адам чоң күнөөлөрдү кылып, тобо кылбай өтүп кеткен адамдардын акыреттеги абалын пайгамбар алейхиссалату вассалам түшүндө көрүп атат. Түшүндө вахь аркылуу көргөзүп берип атат. Анан аны сахабаларга пайгамбар алейхиссалату вассалам айтып берип атат. Ал эми андан кийин сен жана кан болгон дарыяда сүзүп жүргөн адамды көрбөдүңбү дейт. Кайра оозуна таштарды жип, ашказанына тыгып атканды. Ал жанагы риба менен, сүткорлук менен алектенген киши дейт. Риба пайыз жеген киши дейт. Риба пайыз берген киши. Аллах сактасын, бүгүнкү күндө мына проценттин түрлөрү көбөйүп кетти. Керек болсо шариаттагы, жакшынакай шариаттагы ислам принциби менен боло турган негиздер бар да, мурабаха, мушарака, мудараба сыяктуу ошондой аттарды да коюп алат, бирок ага дал келбейт. Жакшы исламий сөздөрдү коет, бирок ички шарттары дал келбейт. Рассрочкасында пения бар, штрафы бар, үстөгү бар, мурабаха деп коет. Өзүндөгү мүлк кылбаган нерсени сатышат. Карасаң, ошо сүткорлуктун ичинде карды хасан деп коюшат кейбирөө дагы. Карды хасан деп ошону чектейт. Ушудан гана аласың мындай. Анан адам бар процентин алат. Кредит үстөк.
кайдимки эле риба, пайыз деген. Мына ошодон сак болуш керек туугандар. Мына абалы бул бир сүрөтү дагы башка сүрөттөрдө келген. Өз энеси менен зына кылган кабары бар. Эң азы. Бул жерде кандай деп сүрөттөдү? Кан болгон дарыядан кыйналып кайра ташты жутуп атат. Wa amma ar-rajul kari al-mir'a التي عنده النار يخشيها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. Анан да бирөөнү көрбөдү. Чоң оттун жанында мындай бир коркунучтуу адамды. Ошо отту алоолондуруп, ошол жерде кызмат кылып атканда. Ал ким десе, тозоктун кароочусу деп айтты. Ушундай периште бар, Малик деген. Ошо тозокту иреттеп, көзөмөлдөп, алоолондуруп тура турган адам. Ошону аны периште деп айтылат. Бирок ошондой ырайымсыз, айбаттуу, коркунучтуу болгон кебетесин. Алла сактасын. Андан кийин жана дагы бирөөнү көрдү го. Бою узун, ушундай бир кооз бакчадан көрдүм дейт. Жанында алдында балдары менен, кичинекей жаш балдар менен. Ал кийин десе, ал бакчада турган узун бойлуу Ибрахим алейхиссалам болчу деп айтты. Анын айласындагы балдар фитратта өлгөн таза балдар дейт. Мындай айтканда жана балагатка жетпей өлүп калган балдар бар го. Кээ бир ичте курсакта өлүп калат, кээ бир алдегесинде өлөт. Ишил барганда кырсык менен жаш балдар өлүп калат. Аларга сурак жок. Алар түз эле бейишке кирет. Мына ошондой фитратта өлгөн балдар дейт. Фитратта өлгөн балдар. Фитратта деген балагатка жетпей, күнөө соопту жыйнабай өлгөн балдар. Акыл эсине келбей, эрезеге жетпей өлгөн балдар. Анан сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, ал жерде мушриктердин балдары да барбы?" деп сурады. Нечкин капырлардын балдары да барбы десе, "Ооба" деди. Мушриктердин балдары да деди. Себеби капырдын баласы болобу, мушриктин баласы болобу эмне? Ал күнөө жок да, ал балагатка жетпеген дейт. Эч нерсе билбеген жана 12 жашка жетпей өлүп кеткен балдар. Бухаринин 7047 келген хадис бул туугандар. Мына ушул жерде Куранды унутуп койгон, Куранга амал кылбаган, намазды окубаган, жанагынтип кредит менен, риба менен алектенген адамдардын абалы сүрөттөлдү. Жана зына менен алек болгон адамдардын тозоктогу абалдарын пайгамбар алейхиссалату вассалам түшүндө өзү биринчи көрүп, андан барып тиги периштелер буга тафсирлеп айтып берип, анан сахабаларга багымдат намазынан кийин айтып берди. Шейх Солих Фаузан хафизахулла айтат: "Хадал хадис хадисун азим", бул улуу хадис. Ва хува ру'я ра'аха наби саллаллаху алейхи вассалам ва ру'я ал-анбия хак. Себеби бул түштү пайгамбар алейхиссалату вассалам көрдү. Ал эми пайгамбарлардын түштөрү акыйкат. Амма ру'я гойрухум фаминха ма хува сахих ва минха ма хува гойру сахих. Ал эми пайгамбарлардан башкалары болсо, кээде түшү туура болот, кээде түшү туура эмес болот. Фама кана сахихан минха фахия хак. Кайсы нерсе туура болсо, акыйкат болсо, ал чындык. Ва хия минал мубашшират ва жуз'ун минан нубува. Анда ал чындык болсо, ал бир сүйүнчүлөгөн бир кабарлар. Бул дагы бир пайгамбардагы вахийнин бир бөлүгү деп айтылат. Амма ида канат адгату ахлам, эгерде ал түшү акыйкат жанагындай жөн эле бир нерсени көп көрө бергенде, көп ойлоно бергенде шайтан жиндерден болот, ал анын пайдасы деле жок. Аны айтыштын да кереги жок, ага токтолуштун деле кереги жок. Кайсы нерсени мындай сарсана алып койсо деле адам түшүнө кире берет. Ар кандай кайгыларды сала берет түшкө, жаман, жагымсыз нерселерди көрө берет. Ал жин шайтандардан. Эмнеге? Адамдын жүрөгүнө кайгы салыш үчүн, оюн бөлүшү үчүн. Фалейса куллу ру'я такуну ру'я сахиха. Ошондон мусулман адамдын ар бир эле көргөн түшү чын боло бербейт. Мусулман адам канча чынчыл болсо, канча таква болсо, канча жалгандан, жамандан оолак жүргөн сайын түшү чындыкка жакын болот. Эми канчалык таквалык азайган сайын, канчалык убактын бекер текке коротуп, туура эмес жактарда көп жүрсө, анын түшү ушунчолук жалган болот. Көбүнчө эле кайгыга чөө турган жин шайтандардан болот. Себеби кыяматка айым жакындаган сайын таза так түштөр аз болот өзү. Таза так түштөр, чынчыл түштөр ошо солих адамдардын гана түшү. Ошолорго көбүрөөк жакын болот. Түшү чынчыл болгондугу, жанагынтип бир багымдаттын алдында адам унутпай тургандай ачык, айдай, күндөй кылып көрөт да, эсинде ушундай калат ке белгилери.
Анан түшүңүздү ар кимге айтып бербеңиз. Түштү сизди көрө албаган же түштү жоруп түшүнбөгөн адамга дасторкондо айрымдар сот тармакка айтат экен элге. Ар ким ар нерсе ошондойлордон олак болуш керек. Ишенген, такыбалыгы бар, илими бар адамга айтсаңыз болот. Ушундай түш көрдүм. Бул кандай деп. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассаламдын түшү бул вахий. وفي هذا الوقت انشغل الناس بالأحلام والتفسير الأحلام وصار كل يأتي بالرؤية. Азыркы заманда адамдар түш менен алек болуп калган учурлар да көп дейт. Айрымдар мен түш жоруйм деп чыккандар бар. Анын ар кими дөөрүп ар нерсени айтып берет. وصار كل يعبر رؤية. Ар ким эле мен түштү жоруйм дешет. ولا شك أن هذا عمل غير صحيح. Шек күмөнсүз бул амал туура эмес. فهو يشغل الناس. Бул адамдардын оюн ала турган. ويكثر معه الكذب. Мындай жол менен жалганчылыкта көп таркайт. ويكثر معه التخرط في التعبير. Түштүн өзүнүн жоруу илими бар туугандар. Бирок бул жерде билбеген адамдар кирет дагы, ар нерсени дөөрүп сүйлөй берет да, ошо менен жалган жолдор, туура эмес нерселер адамдарга таркап баштайт. فلا ينبغي الإفراط في هذا الأمر والمبالغة في الانشغال الأحلام بتعبيرها. Ошондуктан бул нерсеге сүңгүп кирип алып, муу менен шугулданып, анан буда ашат чабып, бүт нерсеге эле түш жоруп, анан ар бир түшүмдү мен жорушум керек, ар бир түшүмдүн мен маңызын түшүнүшүм керек, маанисин билишим керек деп алек болуп жүрө бербеш керек. Түшүң унутуп калды, болду, унутуп калды. Аны эстеп кыйналып эле кой. فقد يتصدى لها ناس لا يحسنون التعبير وإنما يتخرصون. Түш жорганды билбей эле кирип алган адамдар бар. Анын артында шайтан жиндер болуп тургандар. Кээ бир адамдар өздөрү билбейт, жин шайтандарга кызмат кылып аткан. Себеби дегенде шайтан жин адамдын түшүнө кирип, ал адамдын түш аркылуу адамды азгырат. Себеби түш аркылуу адамга кайгы салат. Түш аркылуу адамдын энергиясын, күчүн алат. Ошон үчүн жана жатарда дуаны окуп жат, зикирлерди айтып жат, Ихлас, Фалак, Насты окуп, Аятыл Курсини окуп жат деп суннада келгендер бекер эмес. Кээде адам уктап турса эле уйкусу канбайт. Анын түштөгү кайгысы, анын терс таасири күнүмдүк жашоосуна да берет. Анан ошол түш аркылуу кээде васвас да жүрөт адамда. Ошон үчүн ачык, жакшы, унутулбаган, тим эле тунук кээ бир түштөр болот. Ошону адам эс алып да калат. Айткың келсе, сага кызганбаган, сага көрө албастык кылбаган, жакшылыгыңа кубанган адамга болсо айтсаң болот. Сүйүнүч бар тарабынан. Ал эми аны жоруганды билгиң келсе, кабарманды илимдүү адамдан сураш керек. Ошо түштүн өзүнүн илими бар. Ошол менен жоруп айтып берет. Кээ бир учурда түш бир адам түшүнө кирет, аны шайтан жиндер көргөзөт, анан аны айтса экен деп айтат адамдарга. Анан адамдарга айтат, ал түшү жалгандагы шайтандын вахийси, шайтандын кабары. Ошол элдерге таркап кетет. Канстарга бир адам чыгып дейт, Индияда, Пакистанда түш көрүптүр, анан түшүндө мага пайгамбар кирди. Бүгүндөн баштап үйүңөргө турбагыла. 3 күн, 10 күн, 40 күндөн 4 айдан чыгып кеткиле, үйүңөрдө калбасын деп жайып салды эле, дүйнөгө таркап кетти кызчулар. Аялын карабай, балдарын карабай тентип кеткендер канча. Бирөөлөр четке какты, не деди? Себептер четке какып чыгышты. Болду. Алладан гана болот. Иштебейм деди. Ошонун башаты каяктан келген билесиздерби? Ошо түштөн, аны шарияттан алды дейсиздер бала. Мен түшүмдө көрдүм деген мына. Ушундай экен. Бүгүндө силер болсо динди жеткирбей атыпсыңар, үйүңөрдөн чыккыла деди деп. Элестеткиле, түш эреже болуп калса, ар ким түштөрү бар да. Мен мага бүгүн пайгамбар келди, мындай деп айткыла деди. Намаз 5 маал эмес, 3 эле маал окула деп чыкса бирөө. Бирөө чыкса 30 күндүк орозо эмес, 60 күн туткула деп чыкты десе. Эмне болот динибиз? Кээ бирлерди шайтан алдаган. Алладан кабар келди, бүгүндөн баштап арам болгон нерселер сага адал болду десе. Чыгып алып жүргөн, мен эми намаз окубайм дегендер баргон. Эмне десе, мага Аллахтан кабар келди, намаз окуй эле кой деди. А бизчи десе, жок силер окуй бергиле дейт. Мендей болуп намаз тарсаш үчүн даражаңар өйдө болуш керек деп. Мына ошондой жолдор менен шайтан жиндер келечерийт, шылдыңдайт. Анан ал байкуш ошого ишенип алат. Пайгамбармын дейт, эле түштүнөн көрүп алып. Келер өзүн кудаймын дегенге чейин чыккан. Ошонун баары жин шайтандардын васвасы, келечеси, шылдыңы. Кээде түшүнө кирет, түшүмдө аян кирди, баланча деген кабыр бар, ошо жерге сыйын деп айтты. Деп анан сыйынып кеткендер бар. Баланча жерде бир кудук бар, ийик жер бар, мазар. Ошол жерди кыдыр деди, кыдырып кеттим дейт. Адам кор болот. Түшүңдү шариятка сал. Жин шайтандар келип вахий берсе эле адам аткара берет ошону.
Эгерде туура түш болсо, ал акыйкат эле түш болот. Мына азыркы айткан түштө пайгамбар алейхиссалату вассалам акыйкат таң калыштуу нерселерди көрдү. Ошол эле түштүн ичинде кооз нерселерди көрдү, бейишти көрдү, хан сарайын көрдү, Адым деген бейишти көрдү, Ибрайым пайгамбарды көрдү. Ошол эле учурда коркунучтуу нерсени да көрдү. Тозокто кыйналып аткан адамдарды көрдү. Мындайча айтканда, бул жерде дагы ошо күнөөнүн артындагы сооп менен жазаланган, сооп менен сыйлыкты алгандар менен күнөөнүн артындагы жазаны тарткандардын акыбетин көрдү. Ушул адамдардын азапталып аткан бардыгы бул кабыр азабындагы абалдар дейт. Кээ бир адамдар кабырда жатса дагы ошо сооп амалдарынын кылып келгенин натыйжасында жыргап жакшылыкта жаткан болот. Элестеткеле, кабырга кирген адамды көздүн кулачындай кеңейтилет дейт. Элестеткеле, азыр көз менен айды көрүп турам мен. Мен азыр жылдызды көрүп турам. Мисалы, канча бир 30-40 100 километр жерде тоону көрүп турам мен. Ошондой көздүн кулачындай адамдын кабыры кеңейтилет. Анан кыямат кайымганга чейин ошол барзах жашоосунда адам, жакшылык менен келген адам, кутулган адам рахаттанып жатат. Бейишин да көрүп, ошон үчүн эртерээк кыямат тургузчу Роббим ошо өзүм жайыма барайын дегени себеби ошол. Ошого эңсеп, суктанып, сагынып турат. Өз жерине кайтып барышты. Жана ошондой эле могу күнөөлөрдү болгон эскертүү келди. Жана Курандагы буйруктарга амалды таштап коюуну дагы коркунучтуу айтты. Канчалык максат бул Куранды окуу жөн эле ар бир тамгасынан 10 сооп таба бер эмес. Ал чоң сооп, бирок негизги Куранда түшкөн максат ошого амал кылуу. Куранда максат өлүктөргө окуп кой дей эмес. Куранда максат тумарга чийип кой эмес. Куранда максат кабырларга окуп кой эмес. Балким бүгүн Куранды туура эмес нерсеге колдонуп калышты адамдар, айрымдар. Ошол окуп, ичиндеги өкүмдөрдү билип, буйруктарды билип, ошого амал кылуу, Куран менен жаша деген сөз. Мына бул адам Куран менен жашабагандыктан мээсин жанчып атканды көрдү. Ошондой эле берде көрдү, түндө уктабай, бүгүнкү күндө мына сот тармактар менен, телефон менен алаксып канча адамдар багымдат намазын уктап калышат. Канча адамдар айлап уктап калгандар бар экен. Турса да эптеп намазын окуйт да, же каза болуп калып калганда каза кылып окуйт. Ошол адамды да эмне кылып атат? Башын таш менен жанчып атат. Ушу калдайган башыңды колдонбодуң, ушу мээңди колдонбодуң, акылыңды колдонбодуң. Кудай сактасын. Айрыкча бүгүнкү заманда туугандар, бул дагы коркунучтуу. Ошон үчүн карайлы, балдарыбызды, жакындарыбызды намаздарын окушуп атабы, билебиз уктап калып аткан жокпу, үйдө ким ойгонуп аткан болсо ойготуп, жардам берели бири-бирибизге. Намазды уктап калбайлы, намазга кош көңүл кылбайлы, кайдыгер болбойлу, кимибиздин ыйманыбыз алсырап, ныксырап, шалдырап, кайдыгерликте жүргөн болсо ошолорго жардам берели. Намазды туруп, жашынакай болуп, бекем окулуп калышына. Мына куткаруу деген ушул туугандар. Жакын туугандарыбызды, билгендерибизди айтып, эскертип турайлы. Жана процент боюнча айтып атат, кредит боюнча. Ал дагы кандай коркунучтуу экенин. Кандан болгон дарыяда агып жүргөнү. Биринчиден зулум кан белгиси. Бул кан деген зулум. Сен зулум кылып атасың, адамдардын акысын жеп атасың. Экинчиден ташты оозуна тыгып атат, Алла сактасын. Бул кредит боюнча насыя үстүнө кошуп, анын зыяндарын айтса, шундук. Ушу бир эле учурда адам өлүп калып эле, жолдо чочконун этин жеген менен өлүп калган сасык эшектин этин жеген дейт го, айылга жетпей калып, сапарда калып эле өлөйүн деп калганда. Ошондой учурда эле колдонбосо, башка учурда жок кандай колдонуу. Жана ошондой эле ваннахянил казиб, жалган айтуудан дейт. Жалган айтып, ошонун жалган сөзү кээде ааламга таркап кетет. Же өлүп калса да жалганы таркап жүрө берет 10 жылдап, 20 жылдап. Айрыкча туугандар бүгүнкү күндө диний маселеде. Канча сот тармакта жалган нерселер көп. Мону айтып койсоң, мында болуп кетесиң, муну айтып кетсең, тиңде болуп кетесиң дейт. Хадисте бар дейт, жок хадисте. Ушундай нерселер хадис деп коюшат экен кээбилер. Ошону сак болуп, тактап сураш керек илим элерин. Могу туурабы, чын эле хадисте барбы? Менин мүмкүнчүлүгүм жок экен, тактап бергилечи, таркатсам болобу ушуну. Келип атат сот тармакта деп. Хадис десе эле таркатып салбастан. Балким ал ойдон чыгарылган хадис чыгар. Балким ал жалган хадис чыгар. Ата жалган хадистердин топтомдору бар бүгүн. Алымдар эмнеге топтоп койгон, ошону айырмалап билсин деп. Анан тиги молда айтып атпайбы, анан тиги айтып атпайбы деп эле бөлүшүп бербеш керек. Бирөө келип туруп, мен да бөлүшүп койдум деп. Анда шериктеш болосуң ошого, тактабай бөлүшкөн үчүн. Мен тактай албайм да дейт келе. Тактай албасаң, анда тактагандардан тактап сурап ал да. Телефон деген бар, чалып, жазып, жөнөтүп болобу болбойбу? Туурабы тура эмеспи бул?
Мына ушул нерселерди пайгамбар алейхиссалам көрүп сахабаларына айтып берди. Ошолор кандай кыйналып аткандарын айтып берди. Жана ошондой эле пайгамбар алейхиссалам кооз жакшылыктарды айтып берди, бейиштеги бакчаларды айтып берди, жашыл дарыяларды, ак сүттөн ак болгон дарыяларды айтып берди. Жаш балдарды, табиатта өргөн балдарды айтып берди. Ибрахим алейхиссаламды айтып берди, өзүнүн хан сарайын айтып берди, адын бейишин айтып берди. Кээ бир туугандар айтып калат да, коркутуу жагы эле деп. Жок, коркутуу эмес, ахли суннада ошондой. Бейиш келгенде дайыма тозок кош айтылат. Тозок келгенде бейиш айтылат. Сүйүнүч келгенде кайгы да айтылат. Күнөө келгенде сообу да айтылат. Күнөөнү таштасаң кандай чоң сооптосуң. Кандай жаңы төрөлгөндөй кайтат адам тобо кылганда. Анан кээ бирлер вообще мындайды айтпаш керек. Андай болбойт. Күнөөнү да айтылат. Сооп кандай айтса күнөө да айтылыш керек. Ошо күнөөдөн сак болуш үчүн. Ошо күнөөгө түшкөн азапты айтса, адамдар динден качып кетет дейт кээ бирлерчи. Бул да туура эмес. Качып кетпейт. Адамга тек гана жакшылык жол менен эле жетпейт. Жамандык жолду да айтыш керек. Максат ошодон сак болушун. Сүйүнүч жолу эле болбойт. Ошонун кайгы жолун да айтыш керек. Ошодон оолак сак болушун. Эмнеге ушундай балелер айтылат, ал азаптар айтылат, жазалар айтылат. Ошондой жүргөн, ошондой кылып жүргөн адамдар коркуш үчүн. Ошол нерседен сак болуш үчүн, тыйылыш үчүн. Бул жөн эле коркутуу эмес. Бул акыйкат, так ошондой болот деген сөз. Өтүп кеткендер азабын көрүп аткандар бар бүгүнкү күндө кабыр азабын. Кыямат кайымга чейинки болгон азаптардын баардыгы барзак жашоосундагы азаптар болуп саналат. Мына ушул нерсени пайгамбар алейхиссалам бизге жеткирди. Анан кийин укпадым, мен билбедим дебеш керек. Ай, мен зынанын күнөөнү билбептирмин мындай деңгээлде дебеш керек. Ай, жанагы үстөк кредит алганын мен күнөөсүн билбептим дебеш керек. Акыйкат жеткенден кийин болду тыйылыш керек. Мунун күнөөсүн билбешим дебеш. Ошон үчүн айтылат мына. Бул күнөө арам деп эле койбостон, керек болсо мондай жол менен жазаланат. Мына ошолорду пайгамбар алейхиссалам Мираж кечесинде да көргөн, асманга көтөрүлгөндө, анан түшүндө да көрүп атат. Анан вахий менен канча хадистерди эскертип атат. Биз күбөлүк беребиз, пайгамбар алейхиссалам эч бир жакшылыкты калтырган жок, жеткирбеген. Эч бир жамандык калбаган жок, эскертпеген. Аллах таалам баарыбызга ийгилик, тавфик берсин, жүрөгүбүзгө ыйман берсин, бизге пайдалуу илим насип кылсын, ыхлас берсин, уккан билгендерибизге амал кылууга насип кылсын. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.